сонун болчу. Кыргызча болуп, акалпак кийип, анан эжелер да андай биздин кийимдерибизди кийип, ушунча болсо баягы көзгө сонун көрүнүп экен да. Анан барып эле мен улуттук кийинип алышыптыр, улуттук кийинип алышыптыр да. Анан мен барып эле жармашып калдым. Ошо круизден жолукту да? Прямо кемеде. Ооба, кемеде. Көзгө сонун көрүнүп экен да. Өзүбүз Присидский заливде жүрөбүз. Анан кыргыз кийинишип эле ушинтип эки жуптар жүрөт да, ушинтип мен барып эле жанына эле Кыргызстандансыңарбы деп аябай ал жактан таанышып калдык да. Анан сонун байке эжелер экен да. Анан быйыл 60 жашка чыгып, анан 60 жашын белгилегени ушу круизге кетиштир да. Анан бүт баарын билет экен. Бияктан чыксаң мындай кыласың, бияка кирсең мындай кыласың. Анан өзүлөрү ушундай позитивный, сонун адамдар экен. Мурда да барышкан. Көп жыл сайын эле барып жүрүшөт экен. Анан жакшы адамдар экен. Анан андан башка дагы кыргыздардан көп 70-тей, калп айтсам 70-80-дин ортосундагы адамдар бар да. Кыргызстанда көзүңө сонун жакшы көрүнүп экен. Анан бардыгы эле сен жалгыз жүрөсүң, бардыгы эле аяштар менен, бир туугандар менен, үй бүлөсү менен, достору менен. Ооба, мен жалгызмын десем, кел дешил, баары эле кел бизге кошул, анда бизге кошул да. Кыргыздардын дагы ошондой жерин, жакшы жерин эмне кылдым да, дагы бир сыйра өзүмө белгиледим да, мисалы кенен тааныбайбыз. Кыргызстанда будараш детсиң да, короче. Кыргызстанда жүрсөк эч кимибиз деле бияктан таанышпайт экенбиз. Ал жака баргандан кийин сонун болуп, прям аябай жакшы мамиледе болуп, канча жылдан бери тааныш болгонсуп. Анан обязательно бирөөнүн бир нерсеси ооруп калат, дары-дармеги жок болуп калат, жардам беришип, бири-бирибизге ушунча жакшы күйүндө болдук да. Анан бул жерден өтө жакшы ошо белгилей турган нерсе ошо кыргыздын мындай кең пейили да. Сен жалгыз жүрүптүрсүң, келчи отурчу, кел таанышалы. Анан мен өзүм историямды айтып бердим. Кандайча жалгыз болуп калып барып калдым депчи. Анан дагы эң мындай белгилеп кете турган нерсе баягы өзүбүздүн мамлекетибизде жүрүп элечи, өзүбүздүн кашабызда монтип аралашып атып эле күнүмдүк баягы оокатыбызга берилип кетип элечи, унутуп калыптырбыз. Мындай нерсени айтам да. Мисалы казактардан эми калп айтсам 300-400 казак жүрдү деп айтсам болот да. Өзү лагерь 6,5 киши батат экен. Ошонун даже көп, андан көптүр казактар. Ушул казактар жүрдү, анан бир нерсе сурайсың да, баары бирчи. Тиги каякта, бул каякта десең, исключительно казакча жооп беришет да. Анан между собой дагы өздөрү менен сүйлөшөт. Апасы деле, кичинекей небереси деле казакча сүйлөшөт да. Сүйлөбөй калды. Анан мен баягы эми алыстан көрсөң билбейсиң да, ал жакта башка да улуттар бар да. Анан баягы международный языкта эле баягы орусча сүйлөп аласың да. Привычка да, биздин жаман привычка. Алар бирөө да мага кайта-кайталап орусча жооп берген жок да. Кайта казакча жооп берди да. Анан өзбектер жүрдү, өзбектер дагы туугандар өтө көп жүрдү. Алар дагы такай эле өзүнүн тилинде сүйлөштү да. Алар Африкада деле өзбекче сүйлөшөт. Анан мен ушунчалык ичим күйдү. Биз ошол жакта бир 50-70-тей кыргызбыз. Эми таанышып атканда орусча таанышып, учурашсак орусча сүйлөшүп, ушинттик да. Анан бир бассейнде түшүп атканда биз ошо кыргыздар орусча сүйлөшүп атканыбызды угуп, орустар Красноярсктан келиптир. Девочки, вы откуда будете? Деп пара. Орустар келип, вы, наверное, с Бурятии деп сурады да. Анан жок, мы с Кыргызстана, деп атабыз. А почему у вас такой чистейший русский язык dedi? Андан кийин эле кечинде баягы тамакка кыргыздар болуп өзүнчө отуруп атабыз. Ошондо айттым мен, эжелер жаман көрбөгүлө. Бүгүндөн баштап, азырдан баштап баарыбыз кыргызча сүйлөйбүз. Ошо бир жума жүрөбүзбү ошол жерде, бир жума кыргызча сүйлөгүлө. Азамат, ошо карачы жок дейди. Деп туруп ана ошо жерден Персидский заливден канча суу кечип жүрөбүз. Ошол осознание келди да бизгечи. Эмне үчүн бул жерден эле келбейт, мисалы ошол ойлорчу. Анан үй бүлөдөн деле биз орусча сүйлөйбүз, орусча сөздү кушуп жиберебиз. Жаман адат да. Ал биздин поколениянын адаты десең,
ошо биз менен барган кыргызда жаш кыздар да барды, ошо апалар менен. Алар такыр кыргызча билбейт экен. Билбейт да. Такыр кыргызча билбейт экен. Анан мен өтө өкүндүрө турган нерсеси, мисалы эртең менен кайра тамак ашка келебиз да, учурашпай. Мисалы жаш кыздар да алар да 17-де, 18-де, 20-дагы кыздар. Анан салам бербейт. Кыргызчачы. Анан мен ошол өкүндүрдү. Мен да ойлоп калдым, биздин да кыздарыбыз ушундай бекен, андай болбосо экен, баарыбыз деле кыз бар да, балдарыбыз бар го. Ошон үчүн үй бүлөбүзгө барып эле катуу эле айтышыбыз керек. Мисалы, улуу кишилер болобу, кандай кишилер болсо да салам берип кыргызча. Андан кийин баягы сөздүн ордуна баштагыла деген эмеге келдик да. Азамат эсе. Анан ошол например, бир жака чыгыштын жөн эле эс алып эле убактыңды коротуп эле жөн эле жүрүш эмес. Ар бир жердин өзүнүн бир кичинекей поучительный жерлери бар да. Ну атайын эч ким окутпайт, но өзүбүздүн ушундай жерибизди билип калышыбыз керек экен да. Баягы сырттагыларды карап турупчу. Анан бир Москвадан бир орус киши мага келип айтты, силер, наверное, Казакстандан келдиңерби депчи. Жок, Казакстандан эмес, Кыргызстандан деп. Патриот болобуз да, көчөгө чыксак анан ушинтип. Алар билбейт да, казак жүрөбү, кыргыз жүрөбү. Бизде один вид. Баарыңар эле казак. Силерде, наверное, в Казахстане, наверное, бесплатно, наверное, деди. Эмне үчүн ушунча казак келди деди да. Анан мен айттым да, силер просто бизди билбей жатасыңар, не различаете. А так бул жерде казак да бар, таджик бар, өзбек бар, кыргыз бар десем, ошондойбу деп анан Бурятиядан келгендер, Монголиядан келгендер да бар экен. Анан баарыбыз аралашып кеткенбиз ал жердечи. Анан көбүнчө ошол баягы итальянецтер эс алды, анткени бул лайнер итальянский экен да. Виртуозо деген бул итальянский лайнер экен. Анан бүт ошо итальянецтер эс алып жүрдү. А мен байкаганым боюнча молодежь жок. Ошо баардыгы эле жашы улгайып калган, 50дөн ашкан, 70ден ашкан адамдар сонун болуп эс алып, бийлеп, ырдап, сонун жүрүшөт экен да. Анан мен ойлоп койдум, ошо биздин апаларыбыз деле көрсө, ошону барса, баягы аны сезимин алардыкын деле жакшы нерсени көрсөтүп койсок апаларыбызга, бизден улууларга, мисалы, алар деле өзүнө болсо да мындай кичине эс алып, эл жерди көрүп кетсеби деген эле жакшы ой да. Анан мисалы жана инкрузис деп бизде Кыргызстанда, анан Средний Азияда өтө өнүккөн нерсе экен да, көрсөчү. Өтө өнүккөн. Анан мен ошо жанагы россияндардан да сурадым. Опрос кылдым да, силер инкрузис менен келдиңерби деп. Жок, инкрузисти билбейт экен эч ким. Анан бир американецтерден да сурадым, силер да кандайча келдиңер? Инкрузис деген только Средний Азияны эле билет экен да. Башка кишилер инкрузис деп айткан жок. Алар деген непосредственно өздөрү эле заказ беришип эле. Мисалы инкрузисте өздөрүнүн бир дагы лайнери жок экен. Инкрузис деген менин оюмча баягы эле жана лайнерди толтуруп бериши эле экен да, максат. Турфирманын эле түрү экен да, ошону кызмат эле аткарат экен да. Анан эми биз кыргыздар бизди ушундайбыз го, кайка барсак дагы информацияны билип, көрүп, анан көрсө инкрузиси жок деле, биз өзүбүзчө деле напрямую заказ берсек өтө арзан түшөт экен. Ошону үйрөндүм. Ооба. Мисалы канча болот экен? Жарым бөлүш керек. Жок, мисалы дейм. Мисалы 1,5 миң боло турган болсо, мисалы бир жумалык эс ала турганы мага 709 доллар деп көрсөттү да. Өзүң алсаң. Эгерде мен өзүм заказ берсем. Мен ошол эле маршрутту, ошол эле числого коюп, 2 киши деп жазып көрдүм да. Ошо сайткачы жазсам, ошо 709 доллар деп мага көрсөттү да. Ар бир адам үчүн. 2 адам үчүн. 2 адам үчүн 709 бул. Ооба. Мен болсо 1,5 миң төлөдүм. Мен мамам үчүн да төлөдүм да, 2 киши экөөбүз. Анда көлгө барганда арзан экен го, жака барып келгенде. Көлгө барганда өтө арзан экен. Просто бул жака лайнердин баасы, жол кирең өзү сатып аласың. Дубайга чейин самолетту. Туда и обратно. Ооба. Ал бардык сатып. Негизи лайнердин ичи эми өтө роскош кылат экен.
Чумок өтө лакшери кылып салат экен. Анан жомок кылып коет экен да, анан баягы тамак иштеп, ошондой баягы берет экен. Биздин Средний Азиядагы адамдарга өтө жакшы экен да. Алып кете турган жер жок, бирок жаман жер. Пакет жок. Операция пакет жок, бирок эми ушунчалык түнкү 2-ге чейин деле 3-кө чейин деле тамак аш үзүлбөйт экен. Кааласаң канча 4-5 ресторан бар экен, ошол жака барат экенсиң. Кааласаң буфетине кирет экенсиң. Деги эле бардыгы бар экен, казино. Вот казино ойнодуңбу деп сурайын дедим эле. Казино мен ойной албайт экен. Бирок калп эле жөн эле сыртынан тартып кеттим да, эми казино кандай болуп болду экен деген элечи. А так көп башка мамлекеттер ойнойт экен. Бир 100дөн ашык мамлекеттин жарандары бар экен, ошо эс алганычы. Анан кимиси отуруп кантип ойноп атканын деле билбейт экенсиң. Бирок Средний Азиядан ошол жакта ойноп аткандарын мен байкагам жокмун. Бизде андай эме Кумарпоздор барбайт экен да. Бизде андай деле жок окшойт деп ойлоп калдым. Может мен ошентип жаңылышып атам, бирок башка европейцтерге ал нормаль эле көрүнүшкөн. Алар ойношот экен. Анан жана бар деп коет экен, ошо барга өзүнчө төлөйт экенсиң. Ошо барга өзүнчө төлөп карточка ачкандан кийин полностью эме ошол жакта болгон ичимдиктер кирет экен. А мен ошо ичимдиктерди алган эмесмин да. А негизи алып деле коюш керек экен, мен алып эле койгула деп айтмакчымын да. Анткени свежевыжатый сок, жанагындай көп жакшы нерселер бар экен ал жакта. Не обязательно биз бар десе эле биз ойлойбуз го, спиртной депчи. Аны ар ким адам өзү ошо европейцтер ичип эле өздөрүнүн каалаганынча жасайт экен, эми алардын өзлөрүнүн культурасына жараша. Бирок бир да киши мас болуп, чыгып калып, башкача тетир сүйлөгөн андай адам болгон жок да. Ошондо кемеде канча күн жүрдүңөр? 1 жума жүрдүк. Дубайдан баштап? Дубайдан баштап, Дубай, Катар, Бахрейн. Анан ошентип айланып анан кайра Дубайга алып келет экен. Анан эми негизи мен барыңар деле баргыла деп айтмакмын. Эми ар ким өзүнүн чечими да, направленияны кандай тандаш. Инкруиз менен бара тургандар эми инкруиз менен барса болот экен, өз алдынча барам деп, өз алдынча барса болот экен. Бирок өз алдынча барсаңар арзаныраак. Мисалы достор баары чогулуп туруп деле заказ кылып кетип жүрсө сонун экен да. Сонун экен. Анткени ошо казактар, өзбектер да келип жатат. Кыргыздар деле ошо кудагыйлар болуп барышты да. Аба аяштар. Мисалы мектепти бүткөндө быйыл мынча жыл болот эле дегендер ошол жака деле барса жакшы экен да, мисалы. Эң крутой развлечениясы кайсы экен ошону айтчы. Сен казино ойнободуң. Ооба. Не деп коет эле, бассейн эмес жанагы. Балдар үчүн аквапарк бар бекен? Бар экен, аквапарк бар экен. Ошого түшөт экен ал жака. Андан тышкары ошо джакузинин түрлөрү, бассейндин түрлөрү. Анан самое главное ошо 19 этаж болот экен, 19 палуба деп кеткен, эми этаж. Ошол эми 15-чи, 16-чы этажда бассейндер болот да. Ошол жер жана морская солёный суу да. Ошол жерде түшөт экенсиң да. Жөн эле мындай суу эмес, а именно ошо деңиздин суусун толтуруп коет экен. Анан мисалы жакшы экен ал. Анан бир күн бир островго токтотуп коет экен, лайнердичи. Кечке ошо островдо түшүп, күнгө кылып. Ошо жакшы экен. Негизи барыңар деле стойно баргыла деп айтмакмын. Анткени бизде деген мисалы кыргыздарда баягы самолет менен барып, өз алдынча рейс алып жатпайбы? Кудайга шүгүр. А вот лайнер биз үчүн мындай жаңы направление экен да. Жаңы направление. И направлениялар көп экен. Кытайга барса болот экен, Япония, Майами, Америка, бүт жакта. Борбор, орто жер ортолук деңиз бар. Бардык направление. Аны баягы биздин өзүбүздүн климатический жаратылышыбызга ылайыкташтык. Мисалы, эгерде бизде кыш болуп атса бул жакта, ал жакта жылуу болуп атат деп ошо направление. Эң эле жакын ближайший направление ошо Дубай экен да, 4 саат учуп барасың. Жакын. Бир жума жүрөсүң. Кайта 4 саатта келесиң, ошо самый безопасный ошо. Токтогон жердечи мамлекеттер. Экскурсия кылдырабы? Ооба. Токтойт экен. Эртең менен мисалы 7-де лайнер токтойт экен. Токтойт экен дагы. Анан маршруттарды түзүп ошо лайнерлердин өздөрүнүн маршруттар, машиналары бар экен да. Ошол жерге салып
определенный бир мисалы торговый центрге түшүрүп коет экен. Анан кайра саат 5-те кайра эле бекерли автобустар кайра лайнерге жеткизип коет экен. Анан эң эле менин тааныштарым, досторум баары сураган нерсе жанагы укачивает деген вопрос да. Көп кишилер мен дагы ошондой деп баргам да мисалы. Эч сезбейт экенсиң. Суунун немеси термелгени сууда. Термелгени сезбейт экенсиң. Мисалы баарыбыз эле ошондон коркобуз го мисалы. Сезбейт экенсиң, эч кандай сезбейт экенсиң. Слишком чоң что Өтө чоң экен, анан мындай болот экен да. Күндүз лайнер кыймылдабай эле турат экен. Түндө эле саат 9-дан баштап алып жүрөт экен. Бирок ичинде эч нерсе билбегендей эле, кадимкидей эле отелдин ичинде жүргөндөй эле жүрөт. Жап-жарык баары сонун ичинде магазиндердин түрү, ресторан, кафелердин түрү. Баягы адамдар театр, күндө театр болот. Сонун представление, сонун мюзиклдар болот. Мисалы биякта биз көрбөгөн мюзиклдердин баары ошол жерде болот да. Кандай тилде ар кандай. Живой адамдарбы? Живой адамдар, живой голос. Анан баягы Ошо баягы баанын ичинде ошолор барды. Барды ошонун ичинде. Ошонусу күчтүү экен. Ошонун ичинде. Өтө анан күндө живой музыка, рояльда ойной турган, скрипкада ойной турган. Күндө мындай свет жашоо экен да. Анан дагы айта турчу нерсе баягы кыргыздар каякта жүрсө да кыргыздар издейбиз го. Случайно эмени таап калдык. Фотограф кыз бар экен, кыргыз экен. Иштейт экен ошол лайнердечи. Андан сурап атпаймынбы, кандайчы сен биякта жүрөсүң? Дагы канча кыргыз бар? Дагы 5-6 кыргыз бар деди. Ошо лайнерде иштейт, э? Лайнердин ичинде 6,5 миң киши бата турган болсо, лайнерди обслуживать эте турган персонал 1,5 миң киши экен да. Ошонун арасында кыргыз балдар да иштейт экен. Ошо 5-6 иштейт экен. Бирок ошо кыргыз балдарды эч көрө албай койдум да, анткени ал жакта ошончо көп кызматкерлер иштейт экен, ошо кайсынысы кыргыз болуп экен, улам карап коесуң, мен көрө алган жокмун да. Театрда да иштешет экен, кухняда да иштешет экен. Ошо кыргыздар ал жакка чейин жетиптир. Жакшы да. Ошондой